Кийин анан Сооронбай Жээнбековдон жанагы Сооронбай Жээнбековдон тиги кызмат сурап, МЧСти бер деп, МЧСти ала албай, анан МЧСти бербей койгондон кийин күтүп анан көңүлү калып, алардан тарынып, алардан бөлүнүп чыкты. Анан айласы жок кайра Садыр Жапаровго жабышты. Садыр Жапаровдун рейтинги өсүп келатканын көрүп, Садыр Жапаров түрмөдө жатканда аны чыгарып коюңуз Сооронбай Шарипович, анын ордуна мен отурайым деп ыйлап көзүнүн жашын көл кылып шоу көрсөтүп элдин алдында. Жана апалар мисалы бир саясатчыларды бирөө жарымда же кылмышкерлерди камап койгондо апалары келип, ошонун ордуна мен отурайым, мени камагыла деп ыйлайт го. Ошондой кылып бул киши ыйлап шоу көрсөтүп, анын ордуна, Садыр Жапаровдун ордуна аны отургузбайт экенин билип туруп эле ошондой шоуларды көрсөтүп, анан кийин Садыр Жапаровдун таламын талашымыш болуп, анын тарапташтарынын башына туруп, акырындап 20-жылдан баштап анан Сооронбай Жээнбековдун кадыр баркы кетип атканын көрүп туруп, анан Садыр Жапаров тарапка акырындап ой баштады. Бирок аны деле до конца колдогон жок, мекенчилер айтып жүрүшөт. Анан тиги 20-жылдагы парламенттик шайлоодо Сооронбай Жээнбековдор менен соодалашып, мекенчилге бир 5-6 мандат берип койгула деп ак үй көк үйгө жүгүрүп, ошентип чуркап жүргөндөрүн элдин баары билет. Анан ал жактан анан Сооронбай Жээнбековдун бийлиги кыйшайып калгандан кийин анан чуркап барып Садыр Жапаровдун жанына бара калып деп анан Садыр Жапаровду түрмөдөн чыгарган киши болуп, чын чыгында Садыр Жапаровду эл чыгарган, тарапташтары чыгарган, карапайым эл чыгарып, анан колдошкон да. Анан ошол мүмкүнчүлүктү пайдаланып, жанында тура калып, полномочияны алып, албетте ошо учурда депутаттар менен сүйлөшө калып, переговор кылып, антип минтип, анан Садыр Жапаровдун премьер-министр болуп калышына салымы бар ал кишининчи. Анан ошону пайдаланып, ГКНБнын башына турду, жанынан каршы чыкпай, ошондон бери Садыр Жапаровду эч кимди жолотпой, бийлигин ашыра пайдаланып, ишенимин пайдаланып туруп, анан кийин тескери иштердин баардыгын жасаптыр. Зулумдук кылыптыр, анын баардыгын көрүп атабыз, билип атабыз. Ушундай кыскача тарыхы, ушундай саясий тарыхы. Бул киши абдан турбуленттүү киши, чыдамы жок киши. Бул чыдап тура албайт. Анан азыр дагы ар кандай иштерге барышы мүмкүн. Ошондуктан бийлик мындан сак болуп, муну өтө кылдат текшерип, кайтарып, мыйзам чегинде жоопко тартыш керек. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Но я очень надеюсь, мы их выявим. Очень надеюсь, мы их выявим, вставим перед вами и общественность будем информировать. Ошондой Ташиевке кошуп Эдуну жана башка каракчыларды баарын камабаса, бул жагы чатак эле болот.